Ободо BBC Лондон саламаспы. Дүйнө дүрбүсүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштырып, мен Кубат Касымбеков. Зилзаладан аман калгандарды издөө убайымы Кытайдын Юньан провинциясындагы 43'дөн ашык адамдын өмүрүн алды. Орусия жаңы аскердик машыгууну жарыялады. Украинанын коргоо министри жикчилдер менен чатакты жеңүүгө аз калышканын BBC-ге билдирди. Банги заттардын интернеттеги дүйнөсү. BBC жашыруун сайт маңзат соодасын 1 жылда 2 эсе көбөйткөнүн аныктап чыкты. Кытайдын Юньан провинциясындагы катуу жер титирөөдөн кийин өлкөнүн түштүк батышында куткаруу иштери жүрүп жатат. Зилзала кеминде 400 адамдын өмүрүн алды. Президент Ши Цзиньпин аман калгандарды табуу үчүн болгон күчтү жумшоого чакырды. Кырсык аймагына миңдеген аскер күчтөрү жөнөтүлдү. Таң эрте зилзаланын очогуна жардам жетти. Нөшөрлөгөн жаандан улам аскердик тик учактар уча албай, 12 саат бою аймакка жете албай турду. Абага көтөрүлгөндөн кийин тоол аймактагы жер титирөөнүн кесепети так көрүндү. Камералар таңкы саат 4:30 жер титирөөнү тартып калган. Ал учурда көпчүлүк тургундар үйүндө болчу. Жетишкендери сыртка качып чыгышты. Биринчи силкинүүдө имараттар 7 же 8 жолу титиреди. Үйүбүз биз чыгар замат урап түштү, дейт бул тургун. Бул жолку жер титирөөнүн күчү 2008 жылы жакынкы Сычуань провинциясында катталган жер титирөөдөн азыраак. Анда 70 000 каза тапкан. Бирок үй жайы кыйрап, жакындарын жоготкон тургундарга мындай салыштыруунун кажети жок. Кытайдын премьери Ли Кэцян куткаруу иштерин өзү көзөмөлдөө үчүн аймакка келди. Абадан изилдегенде Кытайдын зилзаладан сактануудагы кемчилиги көзгө урунат. Эски имараттардын жанында жаңы салынган көп кабаттуу имараттар бекем турат. Кытайдын түндүк батыш тарабында жер титирөө көп болот. Бул аймак өлкөнүн эң жакын району деп саналат. Дал ушул эки маселе көптөгөн өмүрлөрдүн кыйылышына себеп болууда. Украинанын коргоо министри өлкө чыгышындагы орусиячыл жикчилдер менен кармашта армия жеңишке аз калганын BBC-ге билдирди. Анын бул сөзү өкмөттүк күчтөр жикчилдер көзөмөлдөгөн Донецк жана Луганск шаарларына жакындап келген учурга туш келүүдө. Орусиянын коргоо министрлиги болсо бул аптада Украин чек арасына жакын жерде аскердик машыгуу өткөрөрүн билдирди. Украина армиясы орусиячыл жикчилдерге каршы күрөштө жылыш жасап жатканын айтууда. Коргоо министри чет өлкөлүк журналист менен интервьюсунда өлкөнүн 2 ири шаарын колго алуу кесепети чоң болбойбу деген суроого жооп берди. Донецк жана Луганск стратегиялык шаарлар. Аны азыр террорчулар көзөмөлдөйт. Бул шаарлар жакшы куралданган жана аларды бошотуу оор болот. Бирок жакын арада жеңишке жетебиз. Эл аралык эксперттер соңку 3 күндөн бери Малайзия учагы кулаган аймакта жигердүү иштеп жатышат. Курман болгондордун сөөктөрү чогултулуп, кырсык чоо жайы иликтенүүдө. Бирок жакын жерлерде дале кагылышуулар орун алып жатат. Коргоо министрине өкмөт эл аралык адистерге коопсуз шарт түзүп бере албаганына кандай көз карашта деген суроо жолдонду. Террорчулар согуш мыйзамдарын тааныбайт. Алар Украина аскерлери кырсык аймагында ок атпаарын билет. Ал жерде эл аралык байкоочулар ишин жыйынтыктап бейкүнөө адамдардын сөөктөрү табылганга чейин кармаш болбойт. Украина армиясы АКШ менен НАТОго кайрылып, техникага жана курал жабдыкка муктаж экенин билдирип келет. Алардын айтымында жикчилдердин 15 000 жоокери бар жана аларды Орусия курал менен камсыз кылат. Орусия болсо бул маалыматтарды негизсиз деп эсептейт. Сиз көрүп жаткан BBC эми алдыңкы саптагы башка жаңылыктар. Израиль армиясы таң эрте жарыялаган 7 сааттык тынчтык макулдашуусу соңуна чыкты. Хамас менен Израиль макулдашуу күчүнө кирген маалда ок чыгарды деп бири-бирин айыптап жатат. Бүгүн палестиналык булактар Газада Израилдин ракета чабуулунан 8 жашар кыз каза тапканын кабарлашты. Евробиримдиктин санкциялары күчүнө кире баштагандан бери 27 000 орусиялык турист чет өлкөдөн үйүнө жете албай калды. Аэрофлот, Добролет компаниялары бардык каттамдарын токтотту. Лабиринт тур оператору да бул кадамга барууга аргасыз болду. Евробиримдик менен АКШнын санкциялары Орусиянын кеңири экономикасына да таасирин тийгизе баштаганы кабарланууда.
Ливанда армия менен сириялык козголоңчулардын 3 күндөн берки кармашынан улам миңдеген тургундар жер которууга аргасыз болду. Кагылушу Ливандын аскерлери Сириядагы Аль-Нусра экстремисттик тобунун мүчөсү делген адамды кармагандан кийин көтөрүүчүлөр Ал-Шал шаарына басып кире баштаганда туттанган. Ишембиден бери кеминде 13 Ливан аскери мерт болду. Королдук үй-бүлө жана дүйнө лидерлери Британиянын 1-дүйнөлүк согушка кошулганынын 100 жылдыгына арналган иш-чарага катышууда. Британияда принц Гарри кезегинде батыш фронтуна аскерлер жөнөтүлүп, кайра кайтып келген Фолкстон аймагына барды. Бүгүн Бельгиянын Леш шаарында 50дөн ашык өлкөнүн өкүлдөрү согуштун курмандыктарын эскеришти. Интернетти океандагы айсбергге салыштырса болот. Үстүнкү бөлүгү гана көрүнгөнү менен басымдуу бөлүгү суунун алдында. Буга интернеттеги Darknet аттуу жашыруун сайт да мисал болуп берет. BBC бул сайт аркылуу мыйзамсыз баңгизат соодасы 1 жылда 2 эсе өскөнүн аныктап чыкты. Аба кирбеген баштык почта аркылуу келет. Сем эми баңгизатты көчөдөн эмес, интернет аркылуу сатып алат. Анын сөздөрүн актер айтып берүүдө. I bought cannabis around every 2 to 3 weeks from a street vendor. Мен кара куурайды көчөдөн сатып алчумун. Кооптуу болчу. Эми үйүмөн чыкпай эле сатып алам. Менин аты жөнүмдү эч ким билбейт. Коопсуз сезип калдым. Психиатрлар жүргүзгөн соңку изилдөөлөргө ылайык Британияда баңгизаттарды интернеттен сатып алгандар көбөйдү. Маңзатты сатуучулар да, алардын кардарлары да атайын интернет программаларды колдонушат. Аларды аныктоо абдан оор. Британиянын улуттук кылмыш агенттиги бажы жана улуттук почта кызматтары менен биргелешип иштейт. Алардын максаты интернет кылмышкерлерди токтотуу. Көп тургундар жөн эле интернет аркылуу соода кылып жатам деп ойлошу мүмкүн. Бирок алар жаңылышат. Балким аларды табуу оор болушу мүмкүн. Бирок кандай болгон күндө да алар кармалат жана соттолот. Баңгизатка каршы күрөш уланууда. Бирок Семге окшош интернет кардарлардын саны да өсүп жатат. Алар жашыруун программалар аркылуу соодасын улантышууда. Эми спортко келсек, жекшемби күнү Шотландиянын Глазго шаарында шериктеш өлкөлөрдүн оюндары жыйынтыкталды. 11 күн бою 17 спорттун түрү боюнча мелдеш өттү. Спорттук иш-чаранын жетекчилери бул жолку турнирге мыкты басын беришти. Жалпы жыйынтык боюнча Англия 174 медал менен 1-чи орунду ээледи. Экинчиге 137 медал топтоп, кийинки оюндарды өткөрүүчү Австралия болду. Футболдо Арсеналдын тренери Арсен Венгер Манчестер Ситинин Фрэнк Лэмпард боюнча келишимин сынга алууда. Футболчу Лэмпард Нью-Йорк Ситиде Манчестер Ситиге 6 айга өткөн болчу. Эми Венгер бул келишим канчалык туура болгон, Европанын футбол тармагын тейлеген УЕФАнын эрежелери бузулган эмеспи деп суроо салууда. Англиянын футбол курамасынын мурдагы чабуучусу Гарри Линекер ФИФАнын тегерегиндеги коррупция боюнча дооматтарды жүрүктүү айлантарлык деп сыпаттап, федерациянын башчысы Сеп Блаттерди сынга алууда. 86-жылдагы дүйнөлүк чемпионатта гол киргизген Линекер 2022-жылкы чемпионатты Катарда өткөрүү чечимин шылдың деп атады. Азыр комментатор болуп иштеген футболчу дүйнө өлкөлөрү бойкот жарыяласа гана ФИФА өз чечимин өзгөртөрүн айтты. Эми спорттон дүйнөдөгү адаттан тыш чемпионат тууралуу маекке келсек. Германиянын Ботроп шаарында дүйнөнүн булуң бурчунан чогулган адамдар баштык ыргытуу боюнча мелдешке катышышты. Эреже жөнөкөй, ким алыс кыргытса ошол жеңүүчү. Бирөө жарым алдап койбосун деп уюштуруучулар ар бир сумканы кылдат таразага тартышты. Соңунда австралиялык катышуучу жеңишке жетишип, алтын кол баштыкка ээ болду. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз BBC Kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду уга аласыз. BBC жаңылыктары мындан сырткары Facebook жана Twitter, ошондой эле YouTube'дан дагы табууга мүмкүн. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Биздин бул даректерибизге блог, макала жазып жана сүрөт, тасма тартып салып турсаңыз болот. Биз аларды окурман жана көрөрмандарыбыз менен бөлүшүп турмакчыбыз. Соңку эле жаңылыктар мына ушулар болду. Алар менен тааныштырган Кубат Касымбеков. Аман туруңуз.